Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев темир жол транспортун өнүктүрүү маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүндө Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын башкы директору Канатбек Абдыкеримов 2019-2025 жылдарга карата темир жол транспортун өнүктүрүү концепциясынын долбоорун сунуштады. Концепциянын максаты экономиканын чарбалык субъекттерин жана калктын коопсуз темир жол менен ташууларга керектөөсүн натыйжалуу камсыз кылуу аркылуу өлкөдө экономикалык жана социалдык өнүктүрүүгө шарттарды түзүү болуп саналат. Сунушталган концепциянын алкагында ишканаларды башкаруунун жаңы модели акционерлештирүүнү түзүү пландаштырылууда. Канатбек Абдыкеримовдун айтымында өлкөнүн Евразиялык экономикалык биримдигине кирүүсү менен оор жүк ташуу көлөмүнө бир топ жогорулаган. Өкмөт башчы темир жол транспорты тармагындагы абалды кескин түрдө өзгөртүү үчүн чечкиндүү чараларды кабыл алып, компаниянын кирешелүү, модернизацияланган жана өнүгүү жолуна түшүүсү зарыл экенин айтып, реформалоонун бардык баскычтарын тыкыр иштеп чыгып, натыйжалуу ишке ашырылышы керектигин белгиледи. Ошондой эле компаниянын ишин ачыктап, инвестицияларды натыйжалуу пайдалануу үчүн бардык шарттарды камсыздоо максатында келечектеги акчалай каражаттардын агымын талдоого алуу зарыл экенин белгилеп, биринчи кезекте Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын акционерлештирүүгө тийиштүү чараларды тездетүүнү тапшырды. Өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев коопсуз шаар долбоорун ишке киргизүүгө даярдыктар боюнча кеңешме өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүндө маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Бакыт Шашымбиев коопсуз шаар долбоорунун биринчи баскычын ишке киргизүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу айтып берди. Анын маалыматы боюнча Бишкектин бир нече көчөлөрүндө аппараттык программалык комплекстер орнотулган. Бул комплекстер тесттик режимде иштеп жатат жана 2019 жылдын 12 февралынан тарта коопсуз шаар долбоорунун биринчи фазасынын бардык тилкелерин тесттик режимде иштетүү пландаштырылууда. Ал эми өкмөт башчы мамлекеттик органдар коопсуз шаар долбоорун ишке киргизүүгө даярдык жасоону камсыздоо үчүн бардык зарыл чараларды көрүү керектигин айтып, жакын арада бардык уюштуруу техникалык иштер аякташы зарылдыгын белгиледи. Кеңешме жыйынтыгы боюнча өкмөт башчы тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилерине долбоорду ишке берүүгө тыкыр даярдык көрүүгө тийиштүү бир катар тапшырмаларды берди. Эске салсак, долбоорду ишке ашыруу 4 баскычка бөлүнгөн. Ага ылайык Бишкектеги 38 кесилишке фото жана видео жабдуу жана 4 стационардык чектик аппараттык программалык комплекстер орнотулат. Анын ичинде Чүй облусу боюнча 48 стационардык чектик аппараттык программалык комплекс жана 20 көчмө чектик аппараттык комплекс орнотуу пландаштырылууда. Коопсуз шаардын этаптары башталып, аягына чыга турган болуп атат. Жакында биринчи жол коопсуздугу боюнча тартип бузгандардыкы кандай кылып акча төлөө жагы, ГАИ кызматынын орду кандай болот. Бул жерде жасап аткан жана инфраструктураны түзүп атканда жергиликтүү бийликтин орду кандай болуп атат, кандай иштер аткарылып атат, банк кызматы аркылуу кандай иштер жүрөт, ким эмнеге жооп берет, кайсы мамлекеттик орган өзлөрү ушул системада, ушул долбоордо кандай орду бар. Өлкө аймактарында тоо кен иштетүүчү ишканаларды куруу пландалууда. Бул тууралуу өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Премьер-министрдин айтымында өкмөт инвесторлор менен узак мөөнөттүү, анын ичинде жер казынасын иштетүү тармагында келишимдерди түзүүнү зарыл деп эсептейт жана ар бир долбоордо улуттук кызыкчылыктар, экологияны сактоо жана аймактык өнүктүрүү маселелери биринчи орунга коюлушу керек. Жыйындын жүрүшүндө премьер-министр өкмөт тарабынан жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндө улуттук кызыкчылыктарды коргоо үчүн көрүлгөн чаралар тууралуу айтып берди. Мухаммедкалы Абылгазиев белгилегендей, кумтөр алтын кенинин запасынын азайгандыгына байланыштуу өкмөт экономиканын башка артыкчылыктуу тармактарын өнүктүрүүнүн үстүндө иштеп жатат. Андыктан учурда мамлекеттик тоо кен ишканасын түзүү маселеси каралууда. Сооронбай Шарипович баса белгилеп кеткендей, кен байлыктар элдин байлыгы. Демек, кендерге байланышкан мыйзамдык актылар мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеши. Кен иштетүүдөгү шарттардын, тагыраак айтканда, кен чайкоочу заводдордун жоктугунан концентраттар өлкөдөн чыгарылып кетүүдө. Бир да мамлекетте мисал жок. Өзү иштете албай өзүнүн кенин башка мамлекетке, мен кыргызча айтканда, топурак катары, руда катары алып чыгып, анан башка мамлекетте иштетип атканы. Бул дагы ошол коррупциянын бир жолу. Чоң кендер канча тонна алып кеткенин Сооронбай Шарипович биз мисал кылдык. Тоо кен жагынан сурасак, комитеттен сурасак, канча руда алып чыкканын билбейт. Таможнядан сурасак башка бир цифраны айтат. Демек, мен ойлойм, бул жерде жанагы мен айтып аткан бүт мамлекеттик органдар ушуга кызыктар, рудан алып чыкканга. Муну тез арада оңдошубуз керек деп ойлойм. Алардан сыртка чыгышына контролду күчөтүү
жана өлкөнүн бюджеттик кирешесин толтуруу максатында учурда өкмөт концентраттарды ташып чыгарууда салык салуу маселесин иштеп жатабыз. Биз кайра иштетүү заводун курганга биздин эксперттердин, адистердин айтуусу боюнча 2-3 жыл керек деп атат. Ошого чейин биз ташып чыга бергенди карап отурбай, салык менен азыр мындай жөнгө салышыбыз керек деген ойдомун. Мындан тышкары өкмөт жакынкы аралыкта өлкөнүн аймактарында тоо кенди иштетүүчү ишкананы куруу боюнча биз абдан катуу талап коюп атабыз. Кыргызстандын табигый ресурстары бул өлкөнүн мүлкү, байлыгы, мамлекеттин учурдагы өнүгүшү жана эртеңки келечеги. Мындай оюн өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев Коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Премьер-министрдин айтымында Коопсуздук кеңешинин отурумуна алынып чыккан маселе социалдык экономикалык жактан да, коомчулуктагы мааниси жагынан да актуалдуу жана өз убагында көтөрүлүп жатат. Азыркы учурда кен казынасын пайдалануу чөйрөсү каралып жаткан тармактын бардык көйгөйлөрүн системалуу жана комплекстүү мамиле жасоо менен чечүүгө муктаж болуп турат. Премьер-министрдин айтымында инвесторлор менен ар бир макулдашууну түзүүдө мамлекеттин үлүшү так жазылып, конкреттүү талаптарды жана укуктарды көрсөтүлүүгө тийиш. Кыргызстандын табигый ресурстары бул өлкөнүн мүлкү жана байлыгы болуп эсептелет. Муну Конституциянын өзүндө да жазылган. Мамлекеттин өнүгүшүнүн азыркы учуру жана келечеги ушул азыр талкуулап жаткан тармак боюнча. Дал мына ушул кен казынасын пайдалануу чөйрөсү Кыргызстанды инвестициялык жактан чоң потенциалга ээ өлкө катары башка инвесторлорго дүйнө жүзүнө кызыктыра турган, өзүнө тартып, өлкөбүзгө башка мамлекеттерге атаандаш болуп өнүгө турган экенин көрсөткөн. Бүгүн тоо кен тармагы өнөр жай өндүрүшүндөгү салмактуу үлүшкө экенин биздин баяндамачыбыз, комитеттин төрагасы да айтты. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз да өзүңүздүн баяндамаңызда айтып кеттиңиз. Бирок укук коргоо органдары, башкы прокурорубуз, Коопсуздук комитетинин кызматынын жетекчисинин баяндамаларында угуп баарыбыз ынанып отурабыз. Биздин экономиканын, мамлекеттин өзөгү боло турган тармак коррупциянын очогу болду. Коррупцияга тартылган бул тармакта бардык мамлекеттин бутактарында ушул тармакта иштей турган. Бардык айыл жериндеги жаш балдардын тобунан баштап улуксаат берип, лицензияга кол коюп аткан адамдардан бери ушул коррупциянын үстүндө. Муну баарыбыз тең көрүп, элибиз туюп, ошон үчүн ушул тармакта нааразычылыктар, ушул тармакта жанагындай бийликке ишенбейчиликтер ошон үчүн келип атат деп ойлойм. Азыр учурда кен казынасын пайдалануу чөйрөсү каралып жаткан тармактын бардык көйгөйлөрүн системалуу жана комплекстүү мамиле жасоо менен чечүүгө муктаж. Маселелердин көбү бир нече жылдардан бери топтолуп чечилбей келет. Муну азыр баяндамада бардыгыбыз тең уктук. Өткөн мезгилдин башкы кемчилиги инвесторлор менен пайдасыз, кыргыз элинин кызыкчылыгын толук өлчөмдө көздөбөгөн, сапаттуу анализге алынбаган макулдашууларды түзгөн фактылар менен. Мындай макулдашуулардын бири кум төргөнүнөн башталып атат. Бирок эми ушул тарыхыбызды тарыхка кала турган ушундай бир окуя болгондон кийинкилерин биз түздөшүбүз керек деген ойдомун. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин төрагалыгы алдында Кыргыз өкмөтүнө караштуу бизнести жана инвестицияларды өнүктүрүү кеңешинин жыйыны өттү. Жыйынды ачып жатып, өкмөт башчы белгилегендей, жолугушуунун максаты кеңештин өткөн жылдагы ишмердигинин жыйынтыгын чыгаруу жана келечек пландарды талкуулоо болуп саналат. Сиздер билгендей, Дүйнөлүк банктын бизнес жүргүзүү рейтинги боюнча республикабыз өз позициясын 7 позицияга жакшыртып, учурда 70-орунда турат. Мындан тышкары атаандаштыктын глобалдык көрсөткүчүндө биз өз позициябызды 5 пунктка жакшыртып, дүйнөнүн 140 өлкөсүнүн ичинде 97-орунда турабыз. Экономикалык эркиндик рейтингинде биздин өлкө 89-орундан 78-орунга көтөрүлгөн. Глобалдык инновациялык көрсөткүч 2018-жылдын маалыматына ылайык, республика 1 жыл ичинде IT кызматтарын экспорттоо көлөмү боюнча позициясын жакшыртып, 93-орундан 34-позицияга жылган. Кыргыз Республикасынын 2018-2040 жылдарга карата улуттук өнүктүрүү стратегиясына ылайык, өкмөттүн алдында 2023 жылга чейин бизнес жүргүзүүгө кыйла жагымдуу алгачкы 40 өлкөнүн катарына кошулуу амбициялуу максаты коюлган. Бул бир топ татаал жана амбициялуу милдет, бирок жүзөгө ашырууга толук мүмкүн. Менимче сиздер менен бирге бул көрсөткүчтөргө жетебиз деп ойлойм, деди Мухаммедкалы Абылгазиев.
Премьер-министр өкмөт тарабынан жагымдуу инвестициялык климатты түзүү жана бизнес чөйрөсүн жакшыртуу тармагында бир катар реформалар ишке ашырылганын белгиледи. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев жылытуу мезгилинен өтүү маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүндө өкмөт башчыга кыш мезгилиндеги өлкөнүн энергетикалык тутумунун жана күтүлүүчү аба ырайынын шарттарын эске алуу менен республиканын негизги энергетикалык объектилеринин учурдагы иши тууралуу маалымат берилди. Жылытуу тутумдарындагы социалдык мекемелердеги жана отун сатуу пункттарындагы отунга жана көмүргө карата учурдагы муктаждыктар жана анын запастарына тийиштүү маселелер талкууланды. Премьер-министрге республика боюнча кыш мезгилиндеги электр энергиясынын керектөөнүн түзүмү жана электр энергиясы үчүн дебитордук карыздарды төмөндөтүү боюнча кабыл алынып жаткан чаралар жөнүндө маалымат берилди. Мындан тышкары Мухаммедкалы Абылгазиев кеңешменин катышуучулары менен Бишкек шаардык жылуулук электр борборундагы профилактикалык иштердин жана борбордун айрым бөлүктөрүндө жылуулук жүктөмүнүн убактылуу төмөндөшүнө алып келген өткөрмө суу түтүгүндөгү бузулууну жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди талкуулады. Белгиленгендей, жылуулук электр борборунун адистери тарабынан өз убагында квалификациялык чаралар көрүлгөн. Алар станцияны модернизациялоо учурунда кайра трассировкаланган өткөрмө түтүгүндөгү бузулуунун кесепетин ыкчам четтетүүгө шарт түздү. Өкмөт башчы баса белгилегендей, борбор шаардык жылуулук электр борборунда мындай штаттан тышкаркы жагдайларга жол бербөө жана жылуулук түйүндөрүндөгү ар кыл потенциалдуу маселелерди ыкчам жоюуга, даярдыкты камсыздоо аркылуу баардык тобокелдиктерди азайтуу үчүн алдын алуу чараларды туруктуу негизде толук көзөмөлдөө жүргүзүлүүсү зарыл деди. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев энергетика тармагынын жетекчилерине энергетикалык объектилерди отун менен өз убагында жана толук көлөмдө камсыздоо, ошондой эле өлкөнүн электр станцияларындагы жабдуулардын бузулбай иштөөсүн жана жылуулук мезгили бою жылуулук менен камсыздоо боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулуусунун алгачкы күндөрүнөн тарта санариптик интеграциялоо жаатында активдүү иш жүргүзүүдө, деп билдирди премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Алматы шаарында өткөн глобалдаштыруу доорундагы санариптик күн тартиби 2.0 форумунун жалпы жыйынынын жүрүшүндө. Өкмөт башчы белгилегендей, технологиялык стартаптарды өнүктүү жана жаңы маалыматтык технологияларды өздөштүрүү максатында Кыргыз Республикасында Санариптик Кыргызстан аттуу 5 жылдык санариптик трансформациялоо концепциясы иштелип чыгып жактырылган. В конечном итоге реализация данной концепции должна привести к полному переходу предоставления качественных цифровых государственных услуг и повышения цифровых навыков населения. Также экономическое развитие и повышение благосостояния граждан через цифровую трансформацию экономики. Я хотел бы коротко остановиться на отдельных проектах в рамках данной концепции. У нас начинается масштабный проект Digital Касса Кыргызстан, который является частью региональной политики, программы и охватывает такие важные компоненты, как региональная инфраструктура цифровой связанности, региональный центр обработки данных, цифровые платформы и интеллектуальные решения, а также создание благоприятных условий для цифровой экономики. Ошондой эле өкмөт башчы белгилегендей, мамлекеттик органдарды ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттешүү тутумуна активдүү кошулуу жүргүзүлүп, мамлекеттик органдардын биринчи кезектеги электрондук маалыматтар базасын иштеп чыгуунун планы ишке ашырылууда. Мындан тышкары Мухаммедкалы Абылгазиев мамлекеттик электрондук тейлөө көрсөтүүнүн бирдиктүү порталы ишке киргизилгендигин, ошондой эле жылдын соңуна дейин Кыргызстандын мектептерин 100% интернетке кошууну жыйынтыктоо пландаштырылып жаткандыгын белгиледи. Это означает, что каждое село нашей страны будут иметь возможность подключения к интернету. И наши граждане, которые проживают в отдаленных районах, в сельской местности, они будут иметь возможность получать государственные услуги в цифровом формате. И наравне этим будет интегрироваться глобальное цифровое общество. И для эффективного использования кадрового потенциала, привязка с электронным документооборотом, внедряем информационную систему управления человеческими ресурсами. Кроме этого, ставим задачу до конца текущего года внедрить электронную фискализацию налоговых процедур. Это позволит нам дополнительно получить в государственную казну средства. И, конечно же, вторая важная задача – это сокращение теневой части нашей экономики. В рамках судебной реформы с 1 января этого года начала работать автоматизированная информационная система, единый реестр преступлений и проступков.
которые непосредственно влияют на эффективность работы правоохранительных органов и, конечно же, качеству получения государственных услуг нашими гражданами. На стадии завершения находится работа по стратегии кибербезопасности. В этом отношении наши специалисты вплотную работают с специалистами России. Я думаю, у нас будет хороший продукт. Премьер-министр белгилегендей, Кыргызстан ошондой эле Евразия экономикалык биримдигинин санариптик күн тартибинин артыкчылыктарын ишке ашырууга активдүү катышууда. Также хочу отметить, что Кыргызстан уже с первых дней присоединения к Евразийскому экономическому сообществу активно ведет работу в области цифровой интеграции. И большая работа проделана в рамках создания и функционирования информационной системы внешней и взаимной торговли Евразийского экономического союза. Сегодня ряд наших государственных органов получает в режиме реального времени информацию через интеграционный шлюз, информацию с государственных органов стран Евразийского экономического союза. И Кыргызская республика также активно участвует в реализации приоритетов цифровой повестки Союза, и представителями бизнес-сообщества от нашей страны подано несколько инициатив, в том числе интеграция электронных торговых площадок стран Евразийского экономического союза. Второе – создание единой платформы кредитного рейтинга и обмен данными кредитных историй. И мы уверены, что подобные мероприятия дадут дополнительный импульс, толчок для развития цифровой интеграции. Форумдун алкагында санариптик кол тамганы колдонуу менен технопарктар ортосунда өз ара түшүнүшүү жана кызматташтык жөнүндө меморандумга кол коюлду. Кыргыз тарап күч аракетин топтоштуруп Евразия экономикалык биримдигинин санариптик күн тартибинин алкагында активдүү иш жүргүзүүгө даярдыгын билдирет, деп билдирди премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Алматы шаарында өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кеңири курамындагы кезектеги жыйындын жүрүшүндө. Өкмөт башчы белгилегендей, тар чөйрөдөгү жыйындын жүрүшүндө Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы өз ара аракеттешүүнүн актуалдуу маселелери боюнча конструктивдүү пикир алмашуу болуп өттү жана өлкөлөрдүн экономикасынын мындан аркы өнүгүүсү үчүн принципиалдуу мааниге ээ болгон темалардын кеңири спектри каралды. Мы обозначили позиции наших государств по приоритетным направлениям сотрудничества. Отрадно отметить, что мы традиционно придерживаемся мнения о дальнейшем углублении нашего сотрудничества, считая важным использовать все наши возможности с максимальным результатом. Как вы знаете, в свое время был принят основополагающий документ в области цифрового развития, который в перспективе должен поменять всю систему развития нашего Союза. Цифровая трансформация остается одной из ключевых тем повестки Евразийского экономического союза. Весьма отрадно отметить, что сегодня мы готовы утвердить механизмы реализации проектов в рамках цифровой повестки. Со своей стороны выражаем готовность консолидировать наши усилия и вести активную работу в данном направлении. При этом считаем, что продвигаемые инициативы в обязательном порядке должны учитывать интересы всех сторон. Мындан тышкары Мухаммедкалы Абылгазиев белгилегендей, башка ийгиликтүү мамлекеттер аралык бирикмелердин интеграциялык процесстерин алдыңкы тажрыйбаларын колдонуу мүмкүнчүлүгүн изилдөө маанилүү. Алар кызматташууну мындан ары тереңдетүүгө жана товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү илгерилетүүнүн жогорку деңгээлин камсыздоого салым кошо алышат. Сегодня мы также детально обсудили возможность создания наднациональных компаний на примере европейской компании. Считаем важным продолжить изучение возможностей использования передового опыта интеграционных процессов других успешных межгосударственных объединений, которые могут внести вклад в дальнейшее углубление нашего сотрудничества и обеспечить повышенный уровень передвижения товаров и услуг. Однако, из-за наличия множества пробелов в опыте других стран в создании подобных организаций, полагаем, что дальнейшего продвижения данного вопроса необходимо провести тщательный анализ всех негативных и позитивных сторон данного предложения. В расширенном формате у нас имеется 5 вопросов, которые в целом поддерживаются кыргызской стороной. Со своей стороны хотелось бы особо подчеркнуть важность принятия решения о проведении регулярных консультаций между государственными членами Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого развития. Считаем, что проведение регулярных совещаний на уровне Министерств экономики Евразийского экономического союза
с участием Европейской экономической комиссии для обсуждения важных вопросов, в том числе в области состояния торговли и экономики в государствах-членах, является весьма актуальной на сегодняшний день. Алматы шаарында өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынынын соңунда бир катар документтерге кол коюлду.